Dünyodagi eng ылдам нерсе эмне? Мылтыктын огубу, интернетпи же жарыкпы? Армиябызда эң көп колдонулган Калашников автоматынын огунун баштапкы ылдамдыгы секундасына 715 метр. Бул дегени 1 секундада 715 метрге жетет деген сөз. Бул негизи бат. Ал эми интернет болсо андан дагы бат. Мисалы, бул жерде жазган нерсемиз заматта планетанын ары жагындагы адамга жетет. Бирок эмне тез деген нерсеге интернетти салыштырууга болбойт. Анткени интернет кандайдыр бир маалыматты алып, жүктү алып, зым аркылуу же сигнал аркылуу кетет. Эгер жүк оор болуп калса, интернет бир аз кыйналып калат. Ал эми жарык болсо дүйнөдөгү эң ылдам нерсе. Секундасына дээрлик 300 000 километрге жетет. Ай негизи жерден өтө эле алыс. Бирок жарык айдан жерге болгону 1-1,5 секундада келет. Ал эми күндөн болсо дээрлик 8 мүнөттө келет. Биз күндү караганда азыркы күндө эмес, 8 мүнөт мурунку күндү көрөбүз. Элестеткиле, бизден 300 000 километр алыстагы адам колун көтөрүп кайра түшүрсө, биз аны 1 секундтан кийин көрөбүз. Анткени күндүн нуру же жарык ал адамга тийип, ал адамдан чагылышып, биздин көзүбүзгө келгенде гана аны биз көрө алабыз. Мисалы, биздин галактикабызга эң жакын жайгашкан коңшу галактикада жашагандар болсо, эң күчтүү телескоптор менен бизди караган болсо, алар азыр бизди көрө албайт. Жердин 2,5 миллион жыл мурунку абалын көрөт. Ал убак ташты орнотуп тура келчү. Балким алар жакыныраак келсе, Манас атабыздын ат чаап баратканын көрөт. Ким билет? Элестетсеңер, эгер ошол көрүп жаткандар болсо, биздин ата бабабызды, биздин тарыхыбызды бизге түз эфир кылып көрсөтүп берсе, кандай болмок?